Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жананын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү теледолбоорубуздун оюндарыбыздын алкагында биз 6 оюнду ойномокчубуз жана бүгүн жубайлардын ортосунда таймаш болмокчу. Коноктор менен сиздерди тааныштырып кетейин. Оң тарабымда Тимур Салиев, ырлардын автору, акын, кош келиңиз жана командалаш катары Наима Салиева, жубайы, ырчайымыз. Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Тимур мырза, сизге кызыктуу суроолордун бирин белгилеп жатат. Албетте, акын катары, ырлардын автору катары биринчи жазган ырыңыз эсиңиздеби? Чоң рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Сиздер менен эфириңерде жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Анан эми акын десе кичине туура эмес болуп калат да. Биз акын эмеспиз, жөн гана песенник катары анча-мынча ыр жазабыз. Автор катары. Анан эми эң биринчи жазган ошо бир ырлар бар эле, сөзсүз түрдө. Бул дүйнөгө мыңалап келгенден кийин биринчи чыккан тилибиз эне болот эмеспи? Ошо апабызга жазган бир куплеттер бар болчу, эң биринчи жашоомдо биринчи жазган. Апамдын толгон жүрөгү мээрим деген жемишке, апам бар үчүн дүйнөдө жашап жүрөм бейиште деген эң менин биринчи алгачкы ырым болгон. Жада калса сөздөрүн жатка билет экенсиз. Билебиз. Жолуңузга рахмат. Жана айта кетиңизчи, учурда сиз көптөгөн ырчыларга сөздөрдү жазып бересиз. Жана азыркы шоу бизнестин абалын кандай баалай аласыз? Азыр абалын баалап коюу же болбосо айтып коюу бул өзүнчө маселе. Бирок эми өзүбүздүн көз карашыбызда, жеке көз карашыбызда азыркы шоу бизнес кыйла мурдага караганда жакшы. Эң башкысы жанагы фонограмма дегенди жоюу бул өтө жакшы иш болду. Себеби чындыгында фонограммасыз ырдаган жаш өтө таланттуу ырчылар абдан көп. Бир гана баягы эми маркетинг жагынан же пиар жагынан аксап чыга албай жүргөндөр көп. Мисалы Элдос дагы мына кандай таланттуу бала бул жерде отурган менен болот. Жакшы болду. Азыр шоу бизнестеги азыркы абалы кыйла мурдагыдан жогору десем жаңылышпайт болушум керек. Анткени ар бир чыгып аткан, ырдап аткан жаштар, таланттуу ырчылар кандайдыр бир деңгээлде бир эстрадага өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген изденүү менен жүргөнүн байкап турам. Туура айтасыз. Чоң рахмат жолуңузга. Наима айым, айта кетиңизчи, жарым жыл мурун сиздин Жан эркем аттуу ырыңызды биз күбө болгонбуз. Куттуктайбыз. Жана жарым жыл убакыт өтүп калды. Деги эле ушул музыкант ырчылар, айта кетиңизчи, канча убакыттын ичинде канча ушул чыгармаларды чыгарып туруш керек, клиптерди чыгарып туруш керек жана сизден жаңы ырларды качан угабыз? Саламатсыздар да бир жолу. Чоң рахмат. Ооба, Кудай буйруса, бир аз кичине тыныгуу болуп калды. Азыр баягы жаздын келиши менен жаңы күч, жаңы дем менен кайрадан жаңы чыгармаларга биз кадам таштадык. Кудай буйруса, жакынкы күндөрү дагы жаңы ыр чыгат. Андан кийин ооба, Менин атам деген ырыбыз чыккан көзүндө. Ошо Жан эркемден кийин Менин атам деген ырды чыгарып, клип тартып, ал дагы ага да күбө болушкан көп биздин Кыргызстанда мекендештер. Ар бир телеканалдан кетип, анан бир аз кичине кышында баягы тыныгуу болуп калды. Эми азыр жаңы дем, жаңы күч менен кайра жаздын алды менен дагы жаңы чыгарма менен иштеп атабыз. Буйруса жакында дагы күбө болосуздар. Ушул албетте шоу бизнесте ырчылар активдүү болуш үчүн жылына канча клипти жана канча ырды чыгарышы керек? Негизи өзгөчө бир таблица барбы, же андай жокпу? Эми андай деле жок болсо керек, менин оюмча, бирок колдон келишинче аракет кылып, артынан бат-баттан чыгарып туруш керек. Мен өзүмдүн жеке оюм. Айтайын дегеним, баягы 2 айда бир, балким 3 айда бир жаңы ыр чыгарып туруш керек. Мен жок койчу. Наиманын репертуарында 2 айда бир ыр чыгыш керек же 3 айда бир ыр чыгыш керек деген тема жок. Мен настроением жакшы болсо бир жазам. Сиз ыр жазып бересиз, эгерде планыңыз жакшы болсо. Бардыгы Тимур мырзадан бул жакта көз каранды экен. Биз жоопторду угуп алдык, баарын билип алдык. Эмесе сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Азыр эми көп ойлонуп атабыз, көп ойлонуп анан бирок негедир бир эле атты коюп коелуп атабыз. Себеби биз мен шоу бизнестен тышкары дагы башка өзүмдүн жеке жумуштарым бар. Ошол аякта бир баардык адамдардан куралган бир Датос деген
ат ойлоп таап кое берели. Датос. Бул эмнеге деп сурасаңыздар, мына эми купуя сыр бойдон эле кала берсинчи, Датос бойдон эле кала берсин. Кызык бойдон кала берсин. Датос командасы менен учурда таанышып алдык. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга бермекчибиз. Сол тарабында Элдос Жаныбеков, Үрчү Мырзабыз жана Айгерим Асанова, Жуаи филармониянын оркестринин артисти. Үрчайымыз, кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Айта кетиңиздерчи, бир кесипти чогуу болуу канчалык кыйын же оңойбу, Элдос мырза? Кыйын деле эмес, оңой эле. Эч кыйынчылыгы жок. Нерселерибизди кошо оңдоп, жардамдашып дегендей ошол жерден жакшы. Элдос мырза, учурда эмненин үстүндө иштешип жатасыз? Учурда каверлерди өрдүп атабыз. Эски ырларды баягы гитара менен синтезатордун коштоосу менен. Синтезатордун. TikTokко киргизип, социальный сетке көбүрөөк басым жазып атабыз да. Жакшы. Чындыгында ар бир музыканттын ушул музыка менен таанышуусу башталган өзүнүн өзгөчө тарыхы бар деп айтсак болот. Айгерим айым, айта кетиңизчи, жашооңузга музыка биринчи жолу качан кирген, эсиңиздеби жана кандай болгону айтып кетиңизчи? Музыка качан киргенин мындай так айта албайм, бирок музыка менен дайыма жашагандай элемин. Музыка угуп жүрүп, ырдагым келип жүрүп, окчайга тапшырып, ошондон кийин эле жакшы уланып кеттим деп айтсам болот. Жоопторуңуздарга рахмат. Жана бул жактын оң тараптагы команданын аты Датос экен. Сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Биздин командабыздын аталышы Айдос деп койдук. Айдос. Улуусунун аты Айдос ошол. Балаңыздын. Ошонун атынан койдук командабыздын атын. Кызыктуу. Ар бир азыркы учурда катышуучулардын өзгөчө аттары бири-бирине байланыштуу. Датос жана Айдос командалардын ортосунда кызыктуу биздин ысык эфирибиз таймаш болмокчу. Жана биринчи кезекте албетте эгерде биздин Халва шоу теледолбоорунун алкагында жеңүүчү катары болгуңуздар келсе, биринчи кезекте сергек сезимдерине ээ болушу керек. Жана ал сергек сезимдерин Nitro Fresh'тен ала алабыз. Жаңы Nitro Fresh'ти тосуп алыңыздар. Сергиткен газдалган суусундук, ар бир уртамда витаминдердин комплекстери бар жана ал энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Биз болсо Nitro Fresh менен даамдап туруп, сергек сезимдерине ээ болуп, биринчи оюнубузду баштамакчыбыз. Биринчи оюнубуздан баштамакчыбыз. Аталышы фейк же фейк эмес. Оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыктын айырмасын аныктоо болуп саналат. Ар бир командага биз 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз жана ойлонууга 20 секунд беребиз командаларга. Сиздер бул жаңылык фейкпи же фейк эмеспи табышыңыздар керек. Ким көп жаңылыктарды туура тапса, 1 халва балга ээ болот. Ким биринчиден болуп бул оюнду ачып берет? Датос же Айдос? Айдос. Улууну урматтап, ачып берсин. Улууну урматтап, сый көргөзүп биз азыр улууларга кезекти берүүдебиз. Датос командасы макулбузбу? Макулбуз. Датос командасы сиздер үчүн жаңылык. Япониядагы аукциондо бир тал жүзүм $12,000 сатылган. Бул чындыкпы же жалганбы? Ойлонууга 20 секунд убакыт бар. Чындык. Сүйлөшөңүздөр. Жалган болсо керек. Мындай Бир тал жүзүм. фейк тапа береличи. Фейкпи? Бир тал жүзүм. Сен айтчы, сени ушканга жакшы. Кийинкисин ойлончу. Калсак сыйгындыр болосун дегендей. Ушканга жакшы да. Кайсы жоопту кабыл алайын? Айтыр, сен айтчы. Фейк болсо керек. Фейк деген жоопту кабыл аламын. Жана бул жаңылык
чындыгында чындык болчу. Бул тууралуу кыскача маалымат айтып кетейин. Японияда аукциондо Рим рубинин аттуу бир тал жүзүмү рекордтук 1 миллион йенге, долларга алмаштырганга 2000 доллардан ашуун ушундай акчаларга сатылган. Каназавадагы аукциондо 3 жыл катары менен дал ушул бир тутамындагы рекордтук баасы жаңыланды. Бул жылы аны Тайвандагы жапон супермаркеттер тармагынын ээси сатып алган. Чындыгында бул стандарттарга ылайык жүзүм аябай баалуу болуп саналат. Анткени деликатес биринчи кезекте канттын үлүшү элита жүзүмүнүн курамындагы өзгөчө мындай ширелүү, ичке кабыгы таттуу жана чоң мөмөлөр менен белгилүү экен. Дал ушундай жаңылык Өзүм менен эле айтам десем болбойсуң. кезекте болсо биз азыр Айдос командасын өрмөкчүбүз. Айдос, сиздер үчүн жаңылык. Кытайлык айым адамдын терисинен зер буюмдарын жасап, айына 5000 доллардай киреше табат. Бул чындыкпы же жалганбы? Жалган. Деп ойлодум мен. 5000 доллар. Адам терисинен кантип Адамдын жасам? терисинен бе? Адамдын терисинен. Фейк, э? Жалган. Жалган. Кайсыл жоопту кабыл алат? Жалган. Жалган. Жалган деген жоопту кабыл алдым. Буга чейин Айдос командасына кытайлык аял адамдын терисинен зер буюмдарын жасап, айына 5000 доллардай киреше табат деген жаңылыкты бергенбиз. Жана бул чындыгында эле жалган. Азаматсыздар, бул фейк жаңылык болчу, туура таптыңыздар. Кезекти биз Датас командасын өрөбүз. Сиздер үчүн экинчи жаңылык. Жаңы Зеландияда бийлик карларга пенсияны суу менен төлөөнү чечти. Сен жооп берчи. Кийинкиси мен эметкен келесиң. Суу менен төлөөгө Жаңы Зеландияда. фейк го дейм бул эле. Жалган эле деп кое береличи. Жалган деген жоопту кабыл аламын. Жаңы Зеландияда бийлик карларга пенсияны суу менен төлөөнү чечти аттуу жаңылыкты биз учурда Датас командасына окуп кеттик. Бул жалган. Албетте, азаматсыздар. Эмесе, Айдос, сиздер үчүн жаңылык. Сүзүүчү 10 километрден ашык аралыкты кишенденген колдору менен, орусча айтканда наручниках, сүзүп чемпион болду. 10 километр аралыкта. Чындык дейм. Бут менен сүзүп кетерет да. 10 километр. Чындык. Чындык дегенди кабыл ала берсем болот. Ооба. Кабыл алдым, Чындык. чындык дегенди. Элдос мырза, сүзгөндү жакшы көрөсүзбү? Жок, сүзө албайм. Сүзгөн билбейсиз. Айгерим айым балким сиз билесиз. Билем. Жана учурда бул жаңылыкты Айгерим айым байкасак чындык деп айтып кетти. Бул туура жооп. Көпчүлүк адамдар үчүн бир гана километр сыяктуу бир топ аралыкты жөн эле сүзүү оор болуп саналат. Жадагасы мен өзүм сүзгөндү дагы билбеймин. Ал эми Египеттик сууда сүзүүчү Шихап Алам 11 километр чакырымды сүзүп өткөн. Кызыктуусу анын колдору кишенделген. Перс булуңунун ачык сууларына сүзгөн спортчу 2021 жылы сүзгөн америкалык Бенджамин аттуу мырзаны жеңип кетти. Ошентип Шихап расмий дүйнөлүк рекордсмен болуп калды. Дал ушундай жаңылык жакында гана чыккан, жакында гана рекордсмен болду. Сиздерди куттуктаймын. Туура таптыңыздар. Учурда биз болсо Датас командасын өтмөкчүбүз. Датас, сиздер үчүн акыркы жаңылык. Орус аял Макдональдсты орозо кармап жатканда азгырганы үчүн сотко берген. Орус аял. Ооба. Орус аял орозо кармап. Ошондой экен да. Мусулман деле орустар бар бирок. Ойлонобуз. Жалган эле го дейм. Жоопту кабыл алам. Бирок бул туура болушу мүмкүн да, себеби кээ бирейлер дагы орозондо көп нерсени тыюу болгон да, мисалы ким орозо кармаса, ошонун көзүнчө тамак жебегиле деген нерсени Европада аябай бир эме кылышкан да. Тыюу салганда ошо Ошондо чынбы? чын деле болушу мүмкүн да. Акыркы жооп. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Жалган дей береличи.
Сен айтасың же, сен айтшы. Бир жоопту гана каалабам, команда толук. Айта бер. Сен айтсаң. Бир жоопту берип коюңуздар. Мен айтсам тура эмес болот экен. Айтар. Чын десемчи. Мага айтты. Убакыт бүттү, кайсы жоопту каалабайын? Дайымайым? Жалган дей береличи. Жалган деген жоопту кабыл алдым. Учурда орус аял Макдональдсте орозо кармап жатканда азырганы үчүн сотко берген деген жаңылыкты мен окуп кеттим. Жана Тимур мырза аябай жакын келди да, анткени бул чындык болчу. Православдык орус аял 16 жыл орозо кармаган, бирок Макдональдстын жарнамасын көргөндө туруштук бере алган эмес. Эми моралдык компенсация дагы деле күтүп жатат. Аялдын айтымында орозо маалында 2019 жылдын апрель айында ал Макдональдстын чизбургер жана тоок макнагеттери жазылган жарнамалык баннерге туш болгон деп жазат РИА Новости. Жана ал убакта аял 1 ай бою эт жебей жүрүптүр. Албетте сиз айткандай эле чындыгында орозо ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирлер эт жебесе, кээ бирлер суу ичпейт. Анын тажрыйбасында эт жебей жүргөн 1 ай бою натыйжада ал жарнаманы көрүп туруштук бере албай барып туруп чизбургер жеп салыптыр. Жана апелляциялык арыз азыркы учурда кемчиликтер көп болгондуктан үчүн сот катары доо арызды карала элек. Ушундай жаңылыкка ээ болдук. Тилекке каршы аябай жакын келдиңиздер, бирок таба алган жокпуз. Биз болсо акыркы жаңылыктарды азыр Айдас командасына окуп кетели. Айдас, сиздер үчүн акыркы жаңылык. Швецияда суу астындагы алкоголсуз бар ачылды. Алкоголсузбу? Швеция бирок албай мамлекет. Суу астында Алкоголсуз бар ачылды. Чындыкпы дейм? чындыгы. Чындык. Кабыл ала берейинби? Ооба. Чындык деген жоопту кабыл аламын учурда. Азаматсыздар, бул чындык. Сиздерди куттуктаймын. Колдоп жатышат. Мен болсо бул тууралуу маалымат берип кетейин. Швециядагы Карлсберг жаңы долбоорду ишке киргизип, анда алар суу астында бар ачышкан. Швециянын Смеген шаарынын батыш жээгинде суу каптап кеткен барда отургучтар, неон белгилери, сырам узаткычтары, жада калса крандар дагы бар экен. Туристтер сууга секирүү жабдуулары менен толгу менен кийинип алып, 4 метрге чейин түшүп, адаттан тыш сезимдерге ээ боло алышат. Байкасаңыздар, мындай маркетинг компаниясынын артында маанилүү кабар бар экен. Швециянын транспорт агенттеринин маалыматтары боюнча сүзүүчү унаалардагы ырсыктары жарымынын ушу көбү спирт ичимдиктери менен байланыштуу болгондуктан муну менен Карлсберг өзүнүн керектөөчүлөрүнө деңизде алкоголдук ичимдиктерди ичүүдөн баш тартып, алкоголсуз суусундуктарды тандап алуу жакшы эмес экендигин көрсөтүү аракет кылып, дал барды суу астында ачышыптыр. Ушундай жакшы жаңылыктардын бири болуп кетти. Биз болсо фейк же фейк эмес оюнун жыйынтыктып алалы. Биринчиден болуп, учурда Датас командасы бул оюнду ачып берген. Датас командасы бир жаңылыкты туура таптыңыздар, колдоп коелу. Айдас командасы болсо 3 жаңылыкты туура тапты. Бир калла балды биз Айдас командасына ыйгарабыз. 1-0. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло, сен кайдасың? Алло, сен кайдасың оюну. Бул оюнга команданын 2 кишисинен катышмакчы жана биринчиси экинчисинен Алло, сен кайдасың деген суроону узатмакчы. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон жерлерди атабастан түшүндүрүп берүү керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Сиздер байкагандай эле бул оюнду биринчиден болуп Айдас командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Эмеде тоого баргандай салабыз го. Эмненин ичине жатып салабыз. Ооба, туура. Азаматсыз. Алло, сен кайдасың? Эме, мен эмелерим, курбулуктарым кайсы оркестрде иштейт? Карамолдору? Жок, мен курбуларым. Курбулар? Мерия? Мерия. Азаматсыз. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Жана көбү эс алганы барышат го, пальмалар өскөн жерде. Гавайи.
Алло, сен қайдасың? Сен тоқтап алып жатқанда қайға барасың? Машина табыш үчүн. Машина табыш үчүн? Вокзал. Алло, сен қайдасың? Эме кийинки болсо болот. Кийинки болсо болот. Алло, сен қайдасың? Эмеге Бишкектин ичинде эле эмеге цифралар менен бөлүнөт. Жер. Биринчи, экинчи. Микрорайон. Алло, сен қайдасың? Кийинки өтө болот. Болот. Алло, сен қайдасың? Эмеге согуш учурунда эмне менен согушкан? Автомат. Жок. Эмненин ичине түшүп алышып? Окоп. Жок. Убакыт бүттү. Акыркысын түшүндүрүп коюңузчу, балким таап калар. Эме мененчи ичине кирип алып ошо. Ооба, танк. Азаматсыздар, бирок акыркы сөздү биз кабыл албайбыз. Жетишпей калдык, бирок балким убакыт көбүрөөк болсо таап калмакпыз деген. Биз болсо Курчак театры сөзүн эмнеге өтүп кеттиңиз? Айтып кетиңизчи мага. Эмне кылып түшүндүрөм билбей калдым, кол менен түшүндүрүп кетсем. Түшүндүрө албай калдым ошол жерин. Бирок байланыш бул жакта күчтүү экендигин байкалып турат. Сен токтогулга деп айтып кеттиңизби? Кетип жатканда кайсыл жака барасың дегенде, албетте вокзал деп дароо айтып кеттиңиз. Азаматсыздар жакшы жыйынтык көргөзө алды учурда Айдас командасы. Биз болсо кезекти тең тайлашуучуларга бермекчибиз. Алло, сен кайдасың оюнун учурда Датас командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле Тимур мырза азыр жерлерди атабастан Наимага түшүндүрүп бермекчи. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Убакыт кетти. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Сен боянып жасанганда барасыңбы? Салон. Дагы ошонун бир түрү эмне деп коет эле? Кийинки кетер. Кийинкисин сураныңыздар. Сурап коюңуз. Алло, сен кайдасың? Торт жасаган жерлер бар го, печенье жасаган жерлер. Кондитер. Алло, сен кайдасың? Алыңыз. Бир нерсе алайын деп. Көргөзбөйбүз. Бир нерсе алайын деп. Базар. Жок, ошо базар. Дүкөн. Эмне кийип алайын деп, тuma кийип алайын деп киргем да, ошо бир нерсе алайын деп. Бут кийим дүкөн. Ошону эмне деп коет кыскача? Шопинг. Кийинкисин сураныңыздар. Алло, сен кайдасың? Интервьюга чакырышкан, ошого баргам, кулакка тагып алып сүйлөйт го. Наушник. Наушникке барабы? Ой. Кийинки. Эме кылыч постоянно бара берет го, чачын алдырган үчүн эмне деп коет? Парикмахерская. Чач тарач. Дагы? Барбершоп. Алло, сен кайдасың? Кыргызстанда бирөө эле да, эме ат чабыш көк бөрү болуп турган. Ипподром. Стадион. Кайсы стадион? Убакыт бүттү. Спартак стадиону болчу. Чындыгында айымдарга байланыштуу биринчи сөздү Тимур мырза жакшы түшүндүрүп келаттыңыз эле. Спа аттуу локация болчу. Жана бутик сөзүн таап алган жоксуз. 4-чү радио сөзү болчу. Жада калса, албетте, наушник. Бул жакта локациялар аябай маанилүү болчу. Эмесе Алло, сен кайдасың оюнун биз жыйынтыктап алалы. Биринчиден болуп бул оюнду Айдас командасы ачып берген. Айдас командасы 5 сөздү туура таптыңыздар. Тең тайлашуучулар Датас командасы 2 сөздү гана тапканы жетиштиңиздер. Эмесе бир калма балды. Алло, сен кайдасың оюнубузда биз Айдас командасына карабыз. Жыйынтыктагандай 2-0. Датас командасы баарын колго алыңыздар, чамданыңыздар. Азыр болсо биз кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы калппы, чынбы? Калппы, чынбы оюну.
Урматтуу катышуучулар, телекөрүүчүлөр, сиздер байкагандай эле колумда ушундай кичик карточкалар турат. Алардын жарымысында калппы деген жазуу бар, ошол эле жарымысында чынбы деген жазуу. Мен бул карточкаларды биринчи кезекте аралаштырып туруп, ар бир командага бирден карточкаларды таратамын. Сиздер болсо карточкага жараша окуяны айтып бересиздер. Эгерде чынбы сөзү туш келсе, чындык окуяны, жашооңуздарда болгон окуяны айтып бересиздер. Эгерде калппы карточкасы болсо, оюңуздан каалаган нерсени ойлонуштуруп, албетте калп окуяны айтып бересиздер. Маанилүү бул жакта шарттардын бири тең тайлашуучуну, карама каршы команданы алдап кетүү болуп саналат. Карама каршы дагы ошо команда толугу менен сизде кандай карточка туш келгендигин таппай калышы керек. Ошол себептен таппай калган, эгерде таппай калса, сиздер бир халва балга ээ болосуздар жана тескеринче. Бул жакта команда 2 халва балды таба алат. Биз болсо биринчи кезекте карточкаларды аралаштыралы. Эгерде калп болуп калса, мен болсо таратайын. Датас командасы бир карточка. Ооба, бирден эле. Биринчини алайын деп чечтиңиз. Айдас командасы карточкалар менен таанышып алдык. Азыр бир нече убакыттардан кийин катышуучулардын окуяларын укмакчыбыз. Калппы, чынбы биздин оюнубузду баштамакчыбыз. Буга чейин катышуучуларга карточкаларды бергенбиз жана биринчиден болуп бул оюнду Датас командасы баштап бермекчи. Байкасак, окуяларды бүгүн мырзалар гана айтып берет окшойт. Тимур мырза, угуп жатабыз? Мына кыска нусканы айтып берели. Короче, бирөө ыр жаздырды да. Ыр жаздырып, эмне ыр жазалы? Мен жигитин таштап кетти деди да. Анан эмне кылыш керек болот деп, ошо таштап кетти, сен сүйөсүң да, андай эмне десем. Ошого аябай бир эме мындай. Вообще кайрылбайм никогда, вообще в жизни андай болбойт деп жазып бериңиз. Мен ага уже өлдү желаниям деди да. Хорошо деп жазып берип койдум да, анан алыр чыкты да. Анан чыккандан кийин ошонун жигити мага келип алып, неге сиз ага ыр жазып бересиз деп атпайбы? Антип ыр жазып бересиз депчи, сени тааныйм да, мен сен келип айткан жоксуң, андай деп атып, ал ыр наоборот таасирин тийгизип атпайбы агачы. Экөө ошол ыр аркылуу наоборот ал мен ызы чогулуп атып, анан чоң ишке айланып кетти да. Ызы чогулуп атып, короче, ырдатпаңыз, сиздин эме авторский право кылып, патенттен бар алдыртыңыз, бардык жактан запрет кылыңыз деп атып, бирок экөө өзүнчө келишип атып, экөө ажырабай эле наоборот бири-бирин эмес кылып атпайбы? Табышыпчы. Кызыктуу. Ошол кандай деп ойлойсуңуз? Кандай деп ойлойсуздар? Бул окуя чынбы же жалганбы? Мен жалган деп ойлойм. Мен деле жалган деп ойлойм. Сүйлөшүп алыңыздар, бир жоопту мен калдырбайм. Жалган. Жалган деген жоопту ойлонбой эле жалган деп айтып жатабыз. Жалган деген жоопту кабыл алдык. Карточканы бизге көргөзүп коебуз. Бул чындык экен. Байкасаңыздар, коочо болот. Аябай алдап кеткенде бизге айтып бердиңиз го. Жок, бирок бул чын, даже экөө үйлөнгөн да. Эң сонун. Үйлөнүп аял ошо кыз өзү ырдабай калды даже. Сыр болбосо кайсыл инсан тууралуу айтып жатат? Эфирден айтпай эле коеюн, кичине ятыраак болуп калды. Эң негизгиси аягы аябай жакшы бүтүп деп Ооба, айта алам. наоборот, тиги эме мен уже болду, уже вообще көңүлүм калды, андай деп атып, ызы чогулуп атып, жигити эми байке сиз жазып бербей эле койт, мен сани айтса деп атып, ырдатпай эле койгоңуз, эми сиздин колуңуздан келет ал. Алдыртып салыңыз ырларыңызды, вообще эле запрет кылып салыңыз деп атып, ошентип алар бири-бири менен сүйлөшүп атып өздөрүнчө табышып кеткен да. Сизди чындыгында ыңгайсыз абалга аябай Мени туура эмес кылышкан, мен билбейм да, ал көрсө ал бала да ырдап калат экен, санда чогуу. Жакшы, чындыгында окуялардын бири болду. Биз болсо кезекти учурда Айдас командасын өрмөкчүбүз. Айдас командасы кимиңиздер окуяны айтып бересиздер? Сен айтып бересиң? Сен айтып бер. Мен айтайынбы? Элдос мырза. Угуп жатабыз? Мен өзү негизи мектепте 9-класска чейин окугам. 9-классты бүтүп, борборубуздагы
Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшыргам. Ал жакта 3,5 жыл окудум. Анан ал жакты бүткөндөн кийин чыгармачыл чөйрөгө аралашып, ыр жаздырып катар-катарынан анын ичинде мага сөз жазып берген ырыма Тимур Байке да бар, өзү күбө. Анан ошентип ырдап жүрдүм. 2 жыл ырдап көрдүм, аракет кылдым, бирок эч кандай майнап чыкпады да. Неге билбейм, может репертуардан болуп калышы мүмкүн, может дагы башка нерседен болуп калышы мүмкүн. Анан ырчылыкты таштап анан Кыргызский национальный университетке тапшырдым. Азыр ошол жакта Юр академия, адвокат тармагында окуп жатам да. Ошол мен окуям. Өздүк окуя менен бөлүштү учурда Элдос мырза. Кандай деп ойлойсуздар? Чындыкты айтып бердиби же? Буга чейинки, Юрга чейинкиси чындык болуп атат, андан кийинкисин чоң билбейм. Ойлонобуз. Окуу жагын билбейм да. Сен мугалимсиң дагы, Мугалим да болуп иштедим, 2 жыл. Мугалим да болуп иштедиң. Азыр деле иштейсиң. Сүйлөшүп алыңыздар. Чын эле андай. Жакшылыкка жорук кое берели эле. Калп болсо Юр академияга тапшыр. Калп болсо калпчу болуп кал дегенсиз. Чын болсо анда жакшы. Кайсы жоопту кабыл алат? Чын эле кабыл алалы. Чындык деген жоопту кабыл алабыз. Карточкаңызды көргөзүп коюңуз Элдос мырза. Калп экен. Бул калп окуя болчу экен. Кайсы жерде алдап кеттиңиз айтып коюңуз. Эми мен ошол Юр академияга негизи 11 аттестат менен алып да. Ошолма 9-класстын күбөлүгү менен албайт. Ошол жерден алдап кеттим. 9-класстан кийин тапшырдым деп айтып кеттиңиз, бирок дал ушул жактан алдап кеттиңиз тең тайлашуучуларды. Азаматсыз. Биз болсо ар бир командага бир-бирден халва балдарды ыйгарабыз. Байкасаңыздар, Датас командасы учурда өз окуясын айтып бергенден кийин Айдос таба албай калды. Ошол себептен сиздерге 1 халва бал, жана сиздердин окуяңыздар таппай калган үчүн Айдос командасына дагы 1 халва бал. Жыйынтыктаганда 3-1. Биз болсо достор менен байланыштуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Алло Доске. Алло Доске оюну биздин катышуучуларга адаттагыдай эле ишенимдүү дос жана сүйүктүү биздин гаджетибиз керек болмокчу. Уюлдук телефон. Анткени биздин катышуучулардын командадан 1 киши досторуна чалмакчы. Дал досуна биздин экраныбызда бир суроо даярдалган. Албетте анын варианттары болот. Чалууга 30 секунд убакыт берилмекчи. Досуңуздар кайсыл жоопту кайтарса, ошол гана жоопту биз кабыл алабыз. Жардам берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Эң негизги шарттардын бири достун атын биринчи тамгасын деп коелу. Тең тайлашуучу чечмекчи. Бири-бириңиздерге тамгаларды берип коюңуздар. Датас командасы Айдоска кайсыл тамганы бересиздер? Н тамгасы. Айдос Датаска Д тамгасын берели. Д тамгасы берилди. Учурда бири-бирибизге тамгаларды бердик. Жана буга чейин калп чымбы оюнубузду Датас командасы ачып берген. Кезекти биз Айдаска бермекчибиз. Алло Доске оюнунда сиздерге Н тамгасы берилди. Байкасак, уюлдук телефонду дароо Эрбол колуна алды. Сиз чалат экенсиз. Кимге чаласыз? Мен досума чалайын. Нурболот деген. Нурболот аттуу досубузга чалабыз. Громкий коюш керек, а? Ооба, динамикти күйгүзүп, микрофонго жакыныраак кыласыз. Чала берейинби? Чала бериңиз. Нурболот телефонду алганда экранда суроо пайда болот. Хорошо. Жакын досуңуз. Алло, салам алейкум, Доске. Алейкум ассалам. Сага бир суроо бар эле да. Алтын балыктын эс тутуму канча убакытта сакталат дейт? А варианты 10 секунда, Б варианты 3 секунда, В варианты 15 секунда экен. Алтын балыктын
эс тутуму канча убакытта сакталат дейт? 10, 3, 15 секунд экен. 13-15 э? 3 секунда. Хорошо. Рахмат. Коштошобуз. Эрбол мырза, өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Алтын балыктын эс тутуму канча убакытта сакталат дейт. Алтын балык. Жооп жок. Тең тайлашуучулар кандай деп ойлойсуздар? 15 секунд кой. 15 секунд деп ойлойсуз, Тимур мырза. Алтын балыкны сүйлөшкөн убакыт кетип атпайбы? 3 секунда. Жок. 3 секунда деп кое берелик. Мен деле ишти ойлойт экен. Биз болсо учурда Нурболот мырзанын гана жообун кабыл алабыз. Учурда алтын балыктын эс тутуму канча убакыт сакталат деген суроо берилди. Нурболот мырза, эгерде бизди көрүп калсаңыз, сизге ысык салам жолдоп жатабыз. Жана азаматсыз, албетте 3 секунд эч кимди окшоштурган жокпу деген суроону узаткым келип жатат. Чындыгында алтын балыктын эс тутуму 3 секунд гана сакталат. Сиздерди куттуктаймын. Кезекти учурда биз Датас командасына бермекчибиз. Сиздерге Д тамгасы берилген. Д тамгасы, э? Тимур мырза, Д тамгасынан досторуңуз көп элеби? Д тамгасынан Данияр деген. Данияр деген досуңуз бар экен. Кыскача да. Качан сүйлөштүңүз эле акыркы жолу? Бат-баттан сүйлөшүп турасызбы? Мындай бат эле сүйлөшүп турабыз. Алло, ассаламу алейкум, Данияр Батырович. Суроо кетти. Мен сизге эфирден чыгып атам, Халва шоудончу. Азыр сизге бир суроону окуйын, ошого жооп берип коюңузчу. Ак куунун денесинде канча жүнү бар дейт? Ак куу барбы? Канча жүнү бар? А варианты 35 000, Б варианты 15 000, В варианты 25 000 дейт. Ак куунун денесинде. Ак куунун размерине карайт да. Ошондой айтам да. Биякта 35 максимально эле болуш керек. 15 000. Жардам бербейбиз, бир гана жоопту кабыл алабыз. Бир гана жообуңуз. 35 000, 15 000, 25 000 экен. 35 000 деп коелу. 35 000, э? Кабыл алабыз. Все, хорошо. Рахмат, Данияр Батырович. Тимур мырза, жардам бергенге да жетишпедиңиз деп айта алам. Эмне себептен 35 000 максималдуу түрдө да айтып кеттиңиз? Неме да? ар бир жүн канча жүнү бар? Эсептеп чыккандар бар экенби? Бар, албетте. Изилдөөчүлөр кандай гана нерселерди эсептебейт. Ак куунун жүнү канаты жүнгө кирбейт да, туурабы? Жүнгө кирет. Негизи Канаты мындай логикалык ойлонуп көрсө жүн. жок, ченемсиз. Жок, мен жүн. Бирден чен. Эме да эмне деп койчу да? Ал канаттуу болгондуктан балким ада жүн жок. Вариант 15 000 деп койсо. Меники 15 000 вариант. Мен вариант. 15 000 деп ойлоп жатасыздар. Биз Даниярдын гана жообун кабыл алабыз. Ак куунун денесинде канча жүнү бар деген суроо узатылды. Датас командасында жооп: ак куунун денесинде 25 000ден ашык жүнү болот. Данияр мырза, эгерде 35 000га жетпейт, э? 35 000ге жетпейт, тилекке каршы. Данияр мырза, эгерде бизди көрүп калсаңыз, 25 000ден жогору жүн бар экендигин ак кууларда билип алыңыз. Эмесе, Алодовский оюнун биз жыйынтыктамакчыбыз. Бир халва балды бул оюнда биз ушурда Айдас командасына ыйгармакчыбыз. 1-0 жыйынтыктаганда 4-1 Датас командасы кууп жеткенге аракет кылыңыздар. Дагы бир нече оюндарыбыздар бар. Кийинки оюнубуз Крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча сөздөрдү табуу керек. Алар биздин экраныбызда пайда болот. Биринчиси эч нерсе
үн чыгарбастан, сөз чыгарбастан дене кыймылы менен сөздөрдү түшүндүрүп берет. Алар тамак аштар болушу мүмкүн, жаныбарлар болушу мүмкүн, барына белгилүү буюмдар дагы болушу ыктымал. Экинчиси болсо бул сөздөрдү табат. Бул жана мен айтып кетейин, түшүндүрмө сөз болуп кетсе кийинки сөзгө болот. Жана объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көз менен көргөзгөнгө тыюу салынат. Бул оюнду биринчиден болуп биздин Датас командабыз баштап бермекчи. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Убакыт кетти. Убакыт кетип жатат. Кийинки Sıranında. Көргөзөбүз. Кан тамыр. Билек. Кан. Азаматсыз. Ай, күн, асман. Булут. Кыз. Гитара. кийинки Sıranında. Убакыт бүттү. Учурда Датас командасы жакшы жыйынтыкты көргөздү. Жана упчу, батарейка, эстелик сөздөрүн, кирпи сөзүн дагы тапканга жетишпей калдык. Бирок эки сөздү тапканга жетиштиңиздер. Биз болсо кезекти Айдас командасына бермекчибиз. Крокодил оюнун Айдас командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Скрипка. Кийинки. Арстан. Жолборс. Вампир. Азамат. Кийинки. Сөздөр дагы саналуу. Уй. Кийинки. Жамгыр. Жам. Кар. Мөндүр. Зонтик. Толок. Пульт. Телевизор. Машина. Руль. Сен. Айдайсың. Водитель. Айдоочу. Селфи. Күзгү. Убакыт бүттү. Instagram сөзү болчу, акыркы сөздөр. Жакшы жыйынтык, кол чабуулар. Биз болсо крокодил оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп Датас командасы бул оюнду ачып, эки сөздү тапканга жетиштиңиздер. Карама каршы команда Айдас командасы 6 сөздү туура тапты. 1 калбап алды. Биз Айдас командасына ыйгарабыз. Жыйынтыктаганда 5-1. Биз болсо азыр Озумдан окуу оюнуна өтмөкчүбүз. Озумда
Оозумдан окуу. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляциянын жардамы менен кайсыл сөздү айтып жаткандыгын табышы керек. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилмекчи. Бул сөздөр биздин сыналгыбызда пайда болмокчу. Биринчиден бул оюнду Айдас командасы ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле наушникти азыр Айгерим айым кийип отурат. Элдос болсо сөздөрдү айтып бермекчи. Кыйкырбайбыз жөн гана артикуляциянын жардамы менен. Макулбу? Мен болсо музыканы коеюн. Музыка бизге чейин угулууда. Убакыт кетти. Бадыран. Бадыран. Батыр, Бадыран. Бадыран. батырақ, Бадыран. батырақ, Бадыран. Кийинкиси. Казан. арстан, Казан. 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 асан, Кийинкиси. Айнек. Айнек. айнек, Ачкыч. ачкыч, Кийинкиси. Брынза. Брынза. бычак, Брынза. Брынза. мына, Кийинкиси. Турмуш. Турмуш. жумуш, Турмуш. Ты. Турмуш. Турмуш. жумуртка, Кадам. адам, Кадам. кадам, Кийинкиси. Мык. 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 ми, Кийинкиси. Убакыт бүттү. Азаматсыздар. Биздин оюнубуздун Халва шоу долбоорунун алкагында эң оор оюндардын бири болуп саналат. Бадыраң сөзүн аябай жакын келдиңиз эле, бирок таба албай калдыңыз. Бадыраң, казан, фломастер, брынза, турмуш сөздөрүн тапкан жокпуз. Калган сөздөрдү тапканга жетиштик. Учурда Айдас командасы бадыраң, казан, фломастер, брынза, турмуш сөздөрүн таба алган жок. Калган сөздөрдү тапканга жетишти. Биз болсо кезекти азыр Датас командасына бермекчибиз. Оозумдан окуу оюнун учурда Датас командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле Наим айымыбыз наушник тагына отурат, сөздөрдү табат. Тимур мырза болсо артикуляциянын жардамы менен сөздөрдү айтып бермекчи. Музыканы коюп үнүн көтөрмөкчүбүз. Убакыт кетти. Күзгү. жүрөк, Күзгү. туу, Күзгү. суу, Кийинкисин сурамын да. Шырдак. Шырдак. шырдак, Барабан. балык, Барабан. бака, Барабан. Барабан. Р. бала, Барабан. балапан, Р. Барабан. Ой. Барабан. 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 бат, Кийинкиси. Кийинкисин сурамын да. Бака. бат, Бака. бака, Философия. Мен бул филармония, Философия. София. Философия. Философия. философия, Азаматсыз. Пластилин. престиж, Пластилин. пятница, Пластилин. Пластилин. Кийинки сөз сурамын да. Илим. Илим. килем, Илим. Илим. кийим, Таба алган жокпуз акыркы сөздү. Азаматсыз.
Наима эжекебизге айтып жатамын, анткени байкасаңыздар, Тимур мырза философия сөзүн көргөндө эмне деген оор сөз деп кийинкисине өтөйүн деп ойлоп жатты, бирок Наим айым болсо филармония деп жакын келдиңиз деп, жада калса жакын келгениңиз таң калыштуу болуп жатат, бирок философия сөзүн тапканыңызга өзгөчө сизге кол чабууларды азыр мен бермекчимин. Азаматсыздар. Жана оозумдан окуу оюнун биринчи кезекте жыйынтыктап алалы. Бул жакта командалар сүйлөшүп алды окшойт деп ойлонуп жатамын. Анткени ар бир команда тең 3 сөздөн туура таптыңыздар. Бир-бирден халва балдарды сиздерге ыйгармакчымын. Биз болсо толугу менен бир нече убакыттардан кийин оюнубузду Халва шоу тил долбоорун жыйынтыктамакчыбыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Буга чейин оозумдан окуу оюнун жыйынтыктаганда ар бир командага бирден халва балдарды ыйгарганбыз. Жана 6-2 Айдос командасы жеңип кетти. Сиздерге биздин демөөрчүлөрүбүздөн өзгөчө белектерди тапшырып коелу. Жана кичинекей болсо дагы активдүү катышканыңыздарга белектерди кабыл алып коюңуздар. Рахмат. İçinde nitro. Эмесе биз болсо оюнубузду жыйынтыктап алалы жана катышуучулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн Датос командасында оң тарабында Тимур Салиев жана жубайы Насихат Салиева келип кетишти. Тең тайлашуучулар катары Айдос командасында Элдос Жаныбеков жана жубайы Айгерим Асанова. Ар бирөөңүздөргө мен өзгөчө ыраазычылык билдиргим келип жатат жана бардыгыбыз чыгармачылык адамдар болгондуктан кийин чыгармачылыкта ийгиликтерди кааламакчымын. Кыргыз элибизде ар кандай ырлар менен, жакшы жетишкендиктер менен бизди кубандырып жүрө бериңиздер. Бардык тилектериңиздер кабыл болсун. Биз болсо телекөрүүчүлөр менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнчө.